Demek karayız. Müslüman deydi. Müslüman bir tuğanыңды eç kaçan şıldың да бар. Алла аға райым қылып, сені сынауға душар қылып қойышы мүмкін деген екен. Душар қылып қояды деген. Айбай соны. Мындай кейбірде мындай сілерге ушул пайгамбарыбыздын хадистерин же аяттар окуп атканда мындай тегерек четиңерде болуп аткан нерсе мындай эсиңерге келечү? Байкасаңар ушул да. Эми, конечно, бирөөнүн күнөөсүн көрүп койшоң ой. Негизинде өзүбүздү биринчи өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Башка бирөөнү деле тарбиялайм деп ага баягы бир нерсе үлгү болуш шарт эмес. Биринчи өзүңө да. Бул жерде мусулман бир туган шылдыңдаба дегенде, демек, машалла, сен өзүңөн башла деген сөз. Шылдыңдаба. Кээ бир убакыттарда болот, мисалы, бир адамдын аркасынан анын болгон бир жаман нерсесин көрүп калса, же болбосо бир кемчилигин көрүп калса эмне болот? Аны шылдыңга түшөт. Же болбосо кээ бирлер бар, ушуну көрмөк деген сөздү айтышат. Мындай бир көчөгүн эле бир жакшылап дүңгүрөп даңгырап эле жүрсө, бүгүн жок болуп кыйналып калган болсо, кээ бирлер эмне болот? Сооп болот, ушуну көрмөк дейт. Мына ушул эң жаман жол да. Анткени кыргыздар таба жолу тар деген. Табанын жолу тар. Оргасаң терең казба, өзүң түшүп калба деген. Ошол бул айтып аткандын баардыгында эмне бар экен? Бир жан бар экен. Демек, мусулман субханалла башына келген кыйынчылыкка күлүп, аны шылдыңдабастан тескеринче колдон келишинче жардам бериш керек экен. Азыр мына мисалы кээ бирлердин балдары ооруп атат. Баланын мындай чоң эле сыноо, эң чоң сыноо бул өзүңдүн ооруганың эмес, унутуп калбагыла. Же болбосо сен өзүңдүн банкрот болгонуңда эмес. Эң чоң сыноо качан сенин балаңа келген сыноо болот. Адам мисалы жана сезим жөнүндө айтып атпайбызбы? Негизи балаңа келген сыноо бул көтөрүш баардыгынын колуна келе бербейт. Баарынын колунан келбейт. Мындай жүрөгүнө таш эле болуп калбаса, баланын сыноосу көтөрө албайт. Ошол себептен экен азыркы ушундай болуп атат. Демек, биз ошондойлорго көп жардам беришибиз керек. Эмне үчүн десе, алдын алыш керек экен. Пайгамбардан бар го, садака баледен сактайт деген. Мына адамдардын жанагындай бир башына келип аткан балалар жардам берсек, Алла Тааланын жардамы бизге келет экен. Кээ бир убакта мусулман бир тууганга бир кыйынчылык келген болсо, анын баягы жарасына туз салган эмедей, кээ бир адамдар эмне кылат экен? Мындай аркасынан дагы ошого жаманчылыкка өтүшөт экен да. Демек, айтайын деген нерсем, шылдыңдын жолу тар экен. Туурабы? Шылдыңдын жолу тар. Жашоодо эми көп эле нерсени айтса болот. Бул баардыгынын жолунда бар. Мисалы, канча кишилер бирөөнүн баласын, мунун баласы мындай болуп кетти деп айткан болчу. Мындайдын кызы мындай болуп кетти деп айткан болчу. Мунун аялы мындай болуп кетти деп айткан болчу. Мунун күйөөсү мындай болуп кетти. Анын эмне экен? Ага эскертүү келбей, кой мындай кылба десе, минтип айтпа десе, эмне дешкен экен? Меники андай болбойт деген. Бул бандай жашоо бумеранг дегендей эле, бир нерсени айттыңбы, оозуңан чыкты. Бир адамда ошол нерсе болуп атса дагы, ошону айттыңбы, ошол зымат башыңа келип калат. Уламалардан бир сөз бар да, биз коркобуз дейт. Биз коркобуз деген экен. Бир адамдын жаманчылыгына күлүштөн деген. Анткени ал тездик менен бизге келип кайра тиери жөнүндө бизге кабар берилген дейт. Көрдүкпү? Мына пайгамбарыбыз аркылуу кабар келдиби? Эмне үчүн биз аалымдар Алладан көбүрөөк коркот дейбиз? Анткени илими көп болгон сайын эмнекен ошончолук Алладан коркунуч болот. Эми бул жерде максат эмне? Биринчи максат субханалла. Демек, шылдыңдаба деген аркасында бул нерсе башыңа келип калышы мүмкүн. Экинчиси субханалла, шылдыңдабай тескери жардам бер деген сөз. Үчүнчүсү, мейли колуңан келбей акчалай кыла албайсың,
Мейли сол күчүң менен кыла албайсың. Демек, эмне экен? Акырын тилиң менен жакшы сөздү айтып кеткен. Мисалы, бир адамга жакшылык каалай турган болсоң, жосо ошол жакшылык өзүңө келишин кааласаң, эмне деш керек экен? О Алла, баландайды проблемасынан чыгартып ий деп дуа кылсаң, Алла сен өзүңдүн проблемаңан чыгарат. Эгер башка бирөөгө дуа кылып, Алла ушуга шифа бер деп дуа кылсаң, Алла сага шифа берет. Алла баландайды ушу проблемадан чыгарып, ушу карыздардан кутулт десе, Алла сени кутултат кайра. Керек болсо кээ бир алымдар айтат, эгерде адамдар чогулуп калган болсо дейт, чогулуп кала турган болсо, анда субханалла эмне кыл дейт? Ушул баардыгынын арасында ушул салих, таква, Кудайдан корккон, зулум чегип аткан, ошол мезгилде алсыз болуп турган момундардын дуасынын берекети менен менин да дуамды кабыл кыл деп сураш керек экен. Көрдүңүзбү? Мисалы, мен дайыма айтып атам, айылга келдиңер, мынакей. Силер азыр баардыгыңардачы мына без исключения субхана, бул жерде көп болсо 100 эле кишинин проблемасы жок болбой эле бирөөнү ээрчитип келип жүрсө, случайно такси болуп келип калбасачы. Бирок бул жерде келгенде баардыгынын проблемалары бар да. Демек сиз азыр бир зулум чегип аткандардансыздар. Алланын сыноосу келип турган. Силер азыр субхан дуаңар өтөт. Ошол себептен могул айылга кетип баратканда, я Алла, бизден ушу мындай ушул жерде элге береке бер, я Алла. Ушул жерге хидаят бер, я Алла. Ушул жерде медичмечилердин иштеп калышын, ушул жерде өнүп кетишин насип кыл десең, силердин дуаң кабыл болот. Эгер нааразы болуп кеткен болсоңор, далай нерсе жок болуп кетиши мүмкүн да. Чутасыңарбы? Силер азыр мисалы алсам мусапырсыңар. Бир, экинчиси субханалла, кичинекей проблемасы бар адамсыз. Демек эмне экен? Сиздин дуаңыз азыр оңой кабыл болот. Демек, машалла, колдон келсе нааразы болбогонго аракет кылыш керек экен. Жакшы адамдардын дуасы ушинтип, жакшысын да жаманды Алла кабыл кылат экен. Пайгамбарыбыз айткан экен, мынакей. Садака берүүдө жарыш кыла дептир. Эмне кыла дептир? Жарыш кыла. Себеби бале садакадан өтө албайт деген экен. Мынакей. Садакадан өтө албайт дейт. Кантип өтө албайт дейт? Секирип өтө албайт. Мүмкүн эмес. Садака субханалла аны жаап калат экен. Пайгамбарыбыз айткан, садака менен кырсык бале бири-бири менен жарышып бара жаткан эки ат сыяктуу. Кимиси биринчи келсе жеңет деген экен. Бир каттайт. Ошондуктан дейт, садаканы тезирээк берип, балени эмнекен токтотуу керек деп айтылыптыр. Кээ бир адамдар бизде мындай садака берүү десе, одолжение кылышат. Же болсо бир садака берсе, аны ойду тоону көздө айтып укмуш кылышат. Жок, андай керек жок. Бир бар садака жария бар, бир садака бар, купуя бар. Эми купуя садака субханалла кээ бир убакыттар абзелирээк болот жария садакадан, кээ бир убакыттарда жария садака купуядан артыгыраак болот. Чотасыздарбы? Демек, машалла, ушундай садаканы көбүрөөк бериш керек. Бирок купуяны. Бир колуң берген садаканы экинчи колуң көрбөсүн дейт пайгамбарыбыз. Дагы бир жерде болсо, садаканы дейт, садаканы ушундай кылып бериле дейт да, караңгы түндө көрбөй калсын дейт. Садаканы караңгы түндө көрбөй калсын дейт. Көрдүңүзбү? Эми алымдар түшүнөт экен, эгерде садака балаң кантип куткарат десе, мисалы алса, кетип барат, бүгүн машина сүзүп алмаксың. Бирок сен садака бергенсиң, дөңгөлөң эле жарылып калды. Эми сен субхан кетип барат, киши сүзүп алмаксың. Эмне болду? Алла насип кылды, субханалла, сен алким бир таш сүзүп алдың. Өлгөн жоксуң, эч машинаң бир жак кичине калды. Демек ушунду эмне экен? Алла таала чоң боло турган нерсени баланын себеби, садаканын себебинен баланы алыстатып коет экен. Айтып атамбы, мисалы, садаканы жария берүү. Мына, бул садакаты жария. Буну салды. Эми мунун ичиндеги болуп аткан нерсе канча отурабыз азырчы, ушул салган адамга сооп кетип атат. Бир адам медресе салып койду, канча адам окуп аткан. Бирөө мектеп салып калды, канча окуп атат. Бирөө жол салып койду, бирөө кудук чыгарып койду. Бирөө субханалла дагы бир эме алып койду. Ошонун сооптору да эмне экен, ал өчпөйт экен, бүтүп кете берет экен. Бирок 3 садака жария, абзел болот. Мына эгерде садака кылам десең, 3-өөнү кылгыла сөзсүз. Ошонун бирөөсү адеп ахлактуу, илимдүү, билимдүү бала тарбиялагыла. Имандуу бала. Кайсы экен биринчиси? Бирок имандуу бала десе, адеп ахлактуу. Адеп ахлактуу. Иман, адеп ахлактуу десе, эми кээ бирде бар да, энеси да жинди, баласы да жинди, атасы да жинди. Кантип адеп ахлактуу бала чыгат?
Туура. Дээринен дагы. Молодец. Сен билесиң. Туптур айтып атат. Эки жиндиденчи адеп ахлактуу бала качан чыгат билесиңерби? Качан ошол силерге окшогон жакшы адамдар дуа берген болсо. Түшүндүңөрбү? Экөө тең жинди. Илим алган эмес, эчтебеси жок. Бир эле эмеси тамак жеш керек. Проблемасы ошол. Демек, эмне экен? Ошол жакшы адамдардын, аалымдардын дамылган дуасын алдыргыла. Мен бул жөн айтайын деген эмесмин, бирок мен сөз чыгып кетти. Кара. Эми айтабыз, ауладын салиха бул садакаты жария болуп эсептелет. Бул эң мындай айтканда сиздин кыргызда сөз бар билесиңерби? Ата эмне кылыш керек, 3 нерсе кылыш керек. Биринчиси эмне? Туура, үй салыш керек. Экинчиси эмне дейсиң? Баг, үчүнчүсүчү? Я. Ha? Üçü da. Salış gerek. Ha? Üyleş gerek ce olsa ne alış gerek? Kız veriş gerek. Turmuş veriş gerek. Mına bul çoğun mындай айтканда атанын негизи милдети илгертен кыргызда айтылып келген. Бирок карагыла. Эң чоң нерсе ушул балага кыла турган тарбияңдын. Эгер десе мына үйлөнүү электерге айтайын, үйлөнүп алган айла жок эми. Биягы эми Кудай берген рахмат эми. Бизге мындай өкүнбөй эле коелу. Биягына шүгүр. Бирок мына жаш балдарга биз айтайын. Бир сөз айтып кетейин. Мына эгерде сен ауладын салиха жакшы балалуу болуп, адеп ахлактуу балалуу болгуң келеби? Анда биринчиден сууну адал жерге куй. Бирок адал жерди издегенде айтайын десем бул мындай, мен мындай хикмат кылып айтпай эле айтайынчы, жакшы жердин кызын ал. Илимди, билимди болсун. Имандуу, адеп ахлактуу болсун. Билесиңерби? Пайгамбар эне эң жакшы медресе деген. Демек, субханалла, алсаңар, илимдүү болгон, билимдүү болгон, насили де бийик болгон, мындай эми сөзсүз эле мына жүзүн сулуулугун кара деп айткан жокмун. Ал жерде бул экинчи ролдо турат. Эң биринчи иманын карап, Алла. Мына демек, субханалла, сен энени туура тандаган болсоң, балаң жакшы чыгат деген сөз. Өзүң жинди болсоң да. Бола берет. Сен серон үйдө жоксуң да. Эчтеке болбойт. Түшүндүңбү? Бул авлан эми сенин имандуу болушуң зарыл да. Мисалса бирөөнүн бир колу бар боло турган болсо, бир кол жок болсо эмне деп айтабыз аны биз? Жок, мунжу дейт кол менен болгон. Буту жок болсо чолок дейт. Кол жок болсо мунжу дейт. Туурабы? Демек, субханалла, энеси илимдүү болуп, атасы акмак болсо эмне болот экен? Мунжу болот. Ошон сенин субханалла өкүңүң эмне экен? Аракет кылсаң. Кыргызда сөз бар, теги менен тезек кабы менен деп. Демек, эмне экен, үйлөнөрдүн алдында эле машалла жакшына атасын сыйлап аткан, энесин сыйлап аткан, өзүнүн субханалла энеси болсо күйөөсүн сыйлап аткан, күйөөсү аялын сыйлап аткан үй бүлөнү карап алгыла машалла. Жана да айттым турабы? Эмне экен? Сүйүү оорусуна алып калган эмне болот экен? Сокур дүлөө болуп калат. Сокур дүлөө алып алгандан кийин болбойт. Мен Нуржигит досум айткандай, субханалла, апасы ушинтип айтыптыр үйлөнөрдүн алдында. Ай балам, азыр аларды жакшыраак көзүңдү ачып алгын, анан алгандан көзүң жумап жашаган деген экен. Ошон үчүн азыр алардан мурда жакшыраак көзүңөрдү чоң ачып, анан карап эткиле, андан кийин жаап жашай бересиң деп болду. Ошондой экен. Демек, машалла, баарыбызга Алла Таала садака жария кылышка мүмкүнчүлүк берсин. Балдарыбыз Алланын насиби менен адеп ахлактуу, Кудайдан корккон, мындай бир сиз менен бизди сыйлай турган болсун. Мен бир нерседен коркуп баштадым акыркы күндөрдүчү. Менин балдарым бар да. Анан ар нерсени көрөсүң да. Азыркы балдар поколение нео деп атасыңар, дагы болсо зумер деп атасыңар, субханалла. Коркуп баштадым ужечи. Анткени эмне үчүн дегенде, субханалла, мындай кыска, нуска, анан бетке айткан балдар чоңоюп келатат азыр. Эч нерседен коркпогон, тайманбаган балдар чоңоюп келатат. Мындай бетбактыкты деле нормага тары көргөн балдар чоңоюп келатат да. Ошол себептен субханалла, мен ушуну айтып калдым азырчы. Балдарыбызды мындай кандай тарбиялаш керек үйрөнөлү. Коркунучтуу,
Antkeni bir karlık barыбыздын başımızda var. Men көчө карыялар үйүнө барып келдим. Бирок Кудайга шүгүр дедим, кыргыз жок экен да. Мындай сүйүнүп калдым, кыргыз жок экен. Бирок ошол эле мезгилде Бишкекке барганда, карыялар үйүнө барганда аяктан көрдүм, көбүнчөсү кыргыздар болчу. Анан барды ошол жерде таң калыштуусу, ошол жерде көпчүлүктөр мурунку атак даңктуу адамдар экен. Биз Кыргызстанда сыймыктанып, о деп, деп жүргөн адамдар ошолор экен. Көрүп алып таң каласың да. Ал мындай Советтер Союзунда жашабаган силер билбей калышы мүмкүн, биз барар менен тааныйсыңарды чоңой эле. Айтайын дегем, көрсө баягы сен атак даңктың болушун шарт эмес экен көрсө. Сен субханалла балага ата болушуң керек экен, кызга ата болушуң керек экен. Балага эне болушуң керек экен, кызга эне болушуң керек экен. Мына ошондо ана мээрим көргөн мээрим көрсөтөт экен. Ырайым көргөн ырайым көрсөтөт экен. Мен коркуп баштадым азыр. Ошо коркуп баштадым субханалла. Мен кээ бир бул жерде 30-та, 40-та үйлөнө элекмин деп аткандарга наобороттан эчтеке бар, кете бер, үйлөнөсүң деп коюп атам да. Эмне үчүн билесиңерби? Анткенсе 20, 25, 30га чейин келерчи, мындай дөпөрөс болуп баланы деле кадырын билбей аткан, көчөдө бир каты менен урушуп атып элечи. А боолар 30-тан өткөндөр субханалла, эми балалуу болсо небере деп жакшы багат да. Түшүнөт, ар биринин кадырын билет. Эркек аял эркектин кадырын берип үйлөнсөңөр, машалла, мына ошондо анан кийин ошол жашооңдун берекеси болот. Бири-бирине жоготуп алыштан коркуп жашайсыңар да. Бул менин личный оюм да. Анан шариятта ой экен деп чыкпа кала. Ушундай болуш керек. Жок, андай эмес. Мен дейин дегеним, демек субханалла, ар бир нерседе акыл парасатыңды бийиктетип туруп, анан үйлөн деп атам. Аракет кылабызбы? Жакшы катын алышта садака да. Bir soru bulsak mı? Olsa. Siz aytıp atkan nerse kızık kalmaydı abi. 30 yıl okup bana bir nerse, 8 nerseni öğrenip O. bir nersesini ayttınız, kalan 7 nerse kızık bulup kalmaydı mı? Болду. Сиз туура айттыңыз. Иншалла бүгүн шамда алким жетишип калсам, Кудай кааласа, бош болуп калам. Аны отуруп алып, суроо жооп кылып, аны ошондо бир айтып берейин. Бирок айы узун алчы. Чоп кетет. Эме кылып берейин иншалла, айтып берейин. Жакшы, сиз сабакты угуп баштапсыз, машалла. Аллага сакал өссө эле молдо болчусайсың. Алла разы болсун. Анда куптандан кийин болобу, шамдан кийин болобу? Булар чечет мени. Иә. Ама куптандан кийин кылалы анда. Сиздики битте сөз каттамай.